ЛТР 55'ke çıkıptır. Erdik bolğan ЛТР köp jasaldy erdikler. Çağıldırat büt barın güzgü boldu ЛТР, el gögöyin çıgarat güçtü boldu ЛТР dep. ЛТР Mamleketlik Teleradio kompaniyasına 55 yıl tolu oturat. Смалы Байленов атындагы китепкананын жалпы жамааттын атынан мен ошо биздин эң сүйүктүү телевидениябыз ЛТР, накта элдик телевидение. Биз кызыгуу менен карап жүргөн телевиденияны ошо 55 жылдык юбилей менен куттуктап кеткибиз келет. ЛТРдин жамаатына аманчылык, ден соолук, ошо күндөн күнгө мындай бир телевидениянын көрсөтүүлөрү жакшыра берсин. Биз болсо мына Кутман таң болобу, Маданият каналы болобу, Илим билим каналы болобу, аябай кызыгуу менен көрүп жүрөбүз. Мындай конокко да барып жүрөбүз. Анан ошол биз дагы ошо өркүндөй берсин, өсө берсин деп ушундай тилегибизди айтып кеткибиз келет. Эми биз ЛТР каналы менен көп жылдан бери кызматташып жүрөбүз. Биздин кандай болгон иш-чарабыз болсо, китеп көргөзмөсү болобу, балдар менен өткөргөн массалык иш-чаралар болобу, майрамдар болобу, ошо ЛТР каналы бизге дайыма көмөк көрсөтүп, жардам берип, ошо биздин жаңылыктарыбызды чагылдырып берген үчүн да чоң ыраазычылыкты айткыбыз келет. Кундузбек Арстанова ЛТРде иштегенине 18 жыл толуп отурат. Бишкек студия ачылгандан тартып алгачкылардан болуп келип, эфирдеги режиссердик кызматтан тартып, Кутман таң Маданият бөлүмүндөгү редактор болуп, автордук көрсөтүүлөрдү эфирге даярдап келет. Ал бүгүн көргөзмөгө келип, өзүнүн ийгилигин көрүп кубанып отурат. Биз үчүн бул Байалинов атындагы китепкана бир күтүлбөгөн белек жасады. Баягы убакыт өзү билинбей өтүп эле тарых чарала берет экен да. Биз дагы ушу ЛТР телеканалына кече эле келгендей болдук эле. Бүгүн 55 жылдык майрамдап атып, ушул артка кылчайып эстесек, 55 жылдык тарыхы бар ЛТРдин 18 жылдык тарыхы менин өмүрүмдө дагы жазылып калыптыр. Мен бул үчүн сыймыктанам, кубанычтамын. Анан бул китепкананын жааматына ыраазычылык билдиребиз. Бул эмгегин бааланып, ушул сүрөттөр тизилип, эшиктен кирген ар бир окурмандар маалымат алып, ушул жар салынып тургандыгынын өзү баягы сен үчүн бир бакыт, өзүнчө бир сыймык, кубаныч тартуулайт экен. Өзүбүз ушул башка бир ушундай эмгеги сиңген тарыхы бар жакшы бир иш-чаралардын, ушул сүрөт көргөзмөлөрүн, иш-чараларын чагылдырсак, бүгүн өзүбүздүн ЛТР каналындагы тарыхын, ушинтип сүрөт көргөзмөсүн чагылдырып, бардык тарыхты камтыган сүрөттөр тизилип калыптыр. Алардын арасында сен өзүңдү дагы көрүү, бул бир чексиз бир баягы өзүнчө бир жылуулукту сезимди баягы тартуулайт экен. ЛТРдин байсалдуу жолдогу тарыхы да өзгөчө. 1967 жылы Кыргыз ССР Министрлер Советинин алдындагы радио уктуруу жана телекөрсөтүү комитетинин коллегиясынын чечими менен радио уктуруунун Ош облустук башкы редакциясы негизделген. Туңгуч уктуруу 1968 жылы жарыкка чыкса, 1970 жылы Ош студиясы алгачкы көрсөтүүлөрүн эфирге чыгарган. Мына ошондон тартып 55 жыл аралыгында эң мыкты көрсөтүүлөр менен элдик каналга айланды. ЛТР мамлекеттик теле радио компаниясына 55 жыл толуп отурат. Бул алардын эле эмес, бүт ушу ЛТРди сүйүп көрүүчүлөрдүн дагы майрамы. Бул майрам биздин китепканадагы өзгөчө таасир этет. Анткени бул ЛТР ушуну жашоодогу бардык адамдардын, дегеле ошо көрүүчүлөрдүн, элдин ошо маданий жактарын, элдин ушул элде болуп аткан жакшы жаңылыктарды, жакшы жарчыларды элге кайра тартып көрсөткөн эң бир биз сүйгөн канал. Ошон үчүн биздин китепканада ЛТРдин 55 жылдыгына карата атайын тематикалык китеп көргөзмөсүн уюштурдук. Элтирек ЛТР деген китептен ошо окурмандарыбызга ЛТРдин тарыхы бүт жазылган китепти сунушта кылып, ошо менен биргеликте бул көргөзмөгө койдук. Анан ошол ЛТР каналына айтылган буга чейинки
улуу инсандардын сөздөрүн таптык. Мисалы Чыңгыз Айтматовдун же көрүнүктүү адамдардан Саламат Садыкованын бир топ адамдардын ошол айткан улуу сөздөрүн койдук. Жана өзүбүздүн китепканачылардын дагы жүрөгүнөн чыккан цитаталарды койдук. Мисалы ЛТР мен сүйгөн жана сен сүйгөн канал, же болбосо ЛТР таланттууларды таң азалаган канал деген сыяктуу жүрөгүбүздөн ушул чын жүрөгүбүздөн койдук да бул китеп көргөзмөнү. ЛТР каналы Кыргыз Республикасынын президентинин 2005-жылдагы жарлыгы менен Ош 3000 телерадио компаниясы ЛТР коомдук телерадио берүү компаниясына айланган. 2015-жылдын 16 мартындагы токтому менен ЛТР коомдук телерадио берүү компаниясы ЛТР мамлекеттик телерадио берүү компаниясы макамын алып, бүгүнкү күндө ЛТР билим жана илим каналдары, ЛФМ радиосу, Кутман таң маданият бөлүмүндөгү көрсөтүүлөр, жаңылыктар бөлүмү иш алып барып, социалдык тармактагы расмий баракчалар аркылуу өз көрүүчүлөрүн жана угармандарын таап келет. Өчпөсүн элдин үмүтү ЛТР иштеп күн түнү оболой берсин бийиктеп, ЛТР элдин күзгүсү.